Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Сүлүктүдө үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу иштери жүрүүдө. Сүлүктүү шаарынын жергиликтүүлөргө жана мектеп окуучуларына үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, иш чаранын жүрүшүндө кылмыш жаза кодексин, чет өлкөлүк жумушчу күчтү өлкөгө тартуу жана пайдалануу эрежесин бузуу, чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда жүрүү тартиби же эмгек ишин жүзүгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуусу жана үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен жалпы 3 жаранга айыппулдар салынды. Мындай иш чара Сүлүктүү шаарынын аймагында 9-сентябрдан 19-сентябрга чейин аралыкта үй бүлө маалыматтык алдын алуу иш чарасынын алкагында өткөрүлөт. Кадамжайдын Чандеке айылында 3 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Кадамжай районунун Чандеке айылында 3 чакырым жолго асфальт төшөө иштерин жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айжамал Мурзадолат кызы айтып берет. Асфальт төшөөгө даярдалып жаткан бул жол Кадамжайдын Чандеке айылында жайгашкан. Аталган айылды район менен байланыштырып турган жападан жалгыз жол. Бул жылдан бери болгон жерде мына кыргыз көрөттөр кылып атат. Эң жакшы иш болуп атат. Чандеке айылына ийри жолду түз кылып атат. Минтранстын жардамы менен, ДКК жана биздин Розбеков өкмөтүнүн жардамы менен ошол акыры калып кеткен 3 километр жолу асфальт төшөө иштери жүргүзүп атабыз учурда. Анан жанагындай жол дагы түз эмес болчу. Айналма жолдор бар эле, аларды кыскартып, чуңкурларды толтуруп, ошол кыскартып отуруп, аябай жакшы проекттерди жасап беришкен экен. Ошол проект менен кыскартылган жол ошол 3 километр акыркы биздин көтөрмө айылга чейин жеткен турат буюрса. Ошондо биз толугу менен ушул Тамаша, Короот, Жалгыз Булак көтөрмө айылдарынын жолдору асфальт төшөлүп, бүткөрүлгөн турат. Эми айылдыктар чаң жана ташток жолдон арылгандарына кубанып турушат. Азыркы тапта Чандеке айылында иш кызуу жүрүп жаткан кези. Асфальт төшөө иштериге даярдап атабыз. Основанияны элдерге жакшы болсун деп сайларды толтуруп, айланма жолдорду жок кылып, прямой жолдорду кылып атабыз. 3 кова, 1 гредер, 2 погрузчик, 1 каток, экскаватор, чоң экскаватор иштеп атат. Иштер жакшы жүрүп атат. Эртеден кечке чейин саат 8:30-дан 6:30-га чейин ишти алып атабыз. Эске салсак, ушул жылда Кадамжай районунун аймагында жалпысынан 45 чакырым жолго асфальт төшөө иши пландалган. Бүгүнкү күндө 15 чакырым жол бүткөрүлгөн. Айжамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен. Президенттин кубогун жеңген баткендик чабандестер сыйланды. Бүгүн 11-сентябрда Чолпон Ата шаарында 22-31 август күндөрү өткөн президенттик көк бөрү боюнча кубогун жеңүүчүлөрү Баткен облусунун Ак Элбирс командасы сыйланды. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Чабандестерге Баткен облустук көк бөрү федерациясынын президенти Эрланбек Бекботоевке, президенттин Баткен облусундагы өкүлүн Абдикарим Алимбаевдин ардак грамотасы жана ыраазычылык каты тапшырылды. Президенттин кубогу Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата уюштурулган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.